Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй майрамдык чыгарылыш башында бизге мыкты акындар келсе, дагы деле ошол акындар, ошол Барчынбек Бугойбаев атындагы жазма акындар, Союздун жазма акындары келип отурат. Булар мыкты ырларды жаратып бүгүн баарыңыздар дагы бир майрамдык чыгарылыш менен куттуктап отурат. Негизи эле бүгүн мына ошол биздин 7-чи каналда жалаң биздин акындар келип өздөрүнүн ырларын окуп берип жатат. Алардын катарында мынакей биздин Топ Жылдыз адабий бирикмесинин мүчөсү, жетекчиси десек болот. Бүгүн бизде атайын келип отурган Майрам Жумабаева жекебиз отурат. Кош келиңиздер. Маанай кандай? Баягы айтып коет экен, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деп биздин арабызда бир татынакай ак калпагын кийген мырза бар. Майрамыңыз менен ага. Рахмат. Майрамдык маанай кандай? Майрамдык маанай беш. Жакшы. Майрам эже, кош келиңиз. Буга чейин да биз ошол эфирде мына ошол Барчынбек Бугойбаев атындагы адабий бирикменин таланттуу акындарын, ырчыларын менен барлаштык, жакшы ырларын окуп берди. Эми ошол Барчынбек Бугойбаев жөнүндө, ошол адабий бирикме жөнүндө өзүңүз келеңирээк айтып бериңиз. Биринчиден ушу бардык кыргыз элибизде кыргыздын жигиттерин, агаларыбызды, аталарыбызды, инилерибизди ушу бүгүнкү 23 февраль майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз группабыздын атынан. Группабыздын түзүлгөнүнө, Топ Жылдыздын түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Буга чейин бул ушу Барчын тирүү кезинде түптөп кеткен. Андан бери ушу учун улап келатканыбызга 1 жыл болду. Şu жаңы түптөлүп атканда şu сиздерге келди эле эң биринчи жолу өзүңүз эфирде алып бардыңыз эле. Там-тум базып калдыңыздар экен да. Анан эми мына толук 1 жылдын жүзү болду. Былтыр жаңы жылда ачылган, 1 жылдан жаңы өттү. Şu 1 жылдын болсо дагы жакшы ийгиликтерди жаратып атабыз. Мынакей şu Элиза Райымкулова эжекебиз şu Таттуу Турсунбаев атындагы сыйлыктын 1-чи ордун жеңип алды. Бул сыйлыкты Казакстандын Дүйнө таланттары одагы деген 4 мамлекеттерден, коңшу мамлекеттердин акындарынан турган чоң группа, ал жерде бир 300-400 акын отурат. Ошонун ичинен 1-чи орунду жеңип алды Таттуу апабыз жөнүндө ыр жазып. Жакшы ийгиликтерди жаратып атабыз. Анан азыр өзүңүздөр ушу жогоруда көргөндөй Барчындын бир Сен кыргызым деген ырын алтын фонддо радиодо сакталуу экен. Ушуну алып, гимн кылып, жаңы эле жаздырып бүттүк. Жаңылап буга чейин Бакыты Быкиев агай абдан жакшы ырдаган экен. Бирок интернетте, YouTube каналдарда жок экен. Ушу Золотой фонддон таап чыгып, ушуну жаздырдык группабыз менен. Ону кимге таандык? Ону Алы Таалов агайга таандык. Алы Таалов агай менен да байланыштым. Бакыты Быкиев агай менен да байланыштым. Алы Таалов агайдан да уруксаат алдым. Агай наоборот ушу аябагындай кубанды. Эгерде жаңылап жаздырып атсаңар, аябай чоң рахматтан ушул ырыбызды кыргыз элибизге 23 майрам менен кыргыз элибиздин жигиттерин, агаларыбызды, аталарыбызды куттуктап, ушу Сен кыргызым деген ырды жаңылап жаздырдык. Жаздырдыңыздар. Азыр мындай кылалы, Майрам эже. Мына ошол мен кыргызмын деген ырды. Сен кыргызым. Сен кыргызсың. Сен кыргызым. Сен кыргызым. Мына ошол ырды биздин ушул жалпы мүчө Союздун бирикменин мүчөлөрү ырдап берсин. Себеп дегенде бүгүн патриоттук ырларды ырдабасак болбойт. Бүгүн мекенчилердин майрамы, жалпы жигиттердин майрамы, анан жалпы телекөрүүчүлөр менен ошол чыгарманы угалык чогуу. Анан кийин биз маегибизди уланталык. Ой,
Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында сонун ыр, сонун чыгарма жалпы биздин жигиттер үчүн арналды десек болот. Негизи эле Майрам эже ушул топто канча мүчө бар азыркы тапта? Өзүңүз айттыңыз, 1 жыл болду. Эми баягы кадам таштап базып калдык депчи. Канча мүчө бар? 24-25 мүчөбүз бар. Азыр ушу китебибизди даярдап Топ жылдыздын алгачкы альманахын чыгарганы турабыз. Буюрса басмаканага даярдалып жатат. Ырыбыз китебибиз. Аты деле ошо Топ жылдыз деген ат менен чыгат. Альманах бир болуп, андан сырткары азыр ошо бир мүчөбүздүн китеби чыккан, Орозган эжебиздин. Азыр ошо Элиза эженин котормолорун кара калпак казак тил акындарын ырларын кыргызчага которот. Эжеке эжебиздин да ырларын казак кара калпак акындары да которуп жүрүшөт. Ошол алынбай бири-бирибизге алышып беришүү болгон чыгармаларын топтоп бир китеп кылып чыгарсак деген ойдо турабыз. Анан ошо Сабырбек агайыбыз дагы ушу Facebook баракчаларында, YouTube баракчаларында өзүнүн чыгармалары менен абдан жакшы жазмакерлердин арасында таанымал эле эмес, агайды аябай сыйлашат, урматташат. Ошо агайдын да китебин даярдап атабыз, Кудайым буйрса. Буйруза эмгек көп экен алдыда. Анан баягыл келген акындар деп калдык биз. Жазма акындар дегенден кийин жазма акындар ушу китепти, дептерди жана биздин башында мурунку келген бир конокторубуз телефонду кармап келип атышат. Анан төкмө акындар болсо комузун көтөрүп келет экен, ырчылар болсо микрофонун кармап келет экен. Мындай карасам баарыңыздардын колуңуздарда жаштака болгон өзүңүздөрдүн чыгарган китептериңиздер турат. Майрам эже, келиңиз эми өзүңүздүн ырларыңыздан бир окуп бериңиз, 23 февраль майрам күнүндө албетте бул биздин жалпы сиз айткандай жигиттерибиздин, агаларыбыздын, ата-агаларыбыздын майрамы. Биздин мекендин коргоочулары, ушу аял затын, энелердин, сиңдилерибиздин коргоочулары. Эгерде ушу жигиттерибиз, эркек адамдарыбыз болбосо биздин мекенибиздин ким коргойт эле? Туура. Ушу жер жүзү деги эле адам баласы жаралгандан баштап ар дайым согушу бар, тынчтыгы бар, ысыгы бар, суугу бар, карасы бар, агы бар дегендей. Бирок ушу 9 май баягы биздин эң эсибизде калган 41-жылкы согуш, ата мекендеги улуу согуш, канчалаган адамдар кан жутту, 15 республика дүркүрөп биригип турган маал болчу. Андан ушу жолдошум Барчынбек Бугубаев жалпы кыргыз эли билгендей, ырынын 90% жалаң атуулдук ырлар, жеңиш күнү, ар бир майрамдык датабы же бир мамлекетибизде болуп жаткан өзгөчөлүктөрбү баардыгын өзүнүн жүрөгү менен кабыл алып, жана ырга айландырып жүргөн. Ушу 9 май күнү жазылган ыр бар экен. Ушул согуш бүттү 9 май күнү деген. Боло, ошону окуп бериңиз. Жолдошумдун ырын окуп берип коеюн. Өзүмчүлдүк, дүйнөкорлук сапатың, өсө берсе адеп кайдан жашасын, майда чүйдө фашизмдин балдарын баам салып, байкай албай жатасың. Сабатсыздык, калыссыздык, ичкилик, фашизмден кем калбаган итчилик, ал анткени кас экени байкалбай кошо жүрөт сени менен иш билип. Согуш бүткөн десең досум таң калып, анда неге аферистке алдандың? Согуш бүткөн бирок фашист тирилип, бийлесем деп жердин шаарын чимирип, айланайын мекенимдин жаштары, азгырыкка кете көрбө ийилип. Жүрөгүңдөн айдаш үчүн фашисти, жүрчүгүндө жаратканга сыйынып, жердин шаарын жүрөт окшой чаң салып, ал фашизм өлгөн болуп туюлуп. Согуш бүттү, майрам келди дүңгүрөп, тынчтык келип наристердей сүйдүрөт. Бирок кээ бир ишенбестер Кудайга фашизмдин бар экенин билдирет. Ошентсе да улуу устат Кудайым, эгем сүйгөн элим менен бир жүрөт. Айбали, мынакей ошол согуш, ошол эле баягы мекенчилде мекенди коргогон, биздин мекенди сактаган, биздин мекенди кайтарып турган жигиттер,
Анан буга чейин баягыл улуу ата мекендик согушта окко тошун тоскон жакшы ырсаптар экен. Барчынбек байкенин чындыгында калеми курч экен. Мына ошонун атын өчүрбөй, анын артында алып келаткан ушул сиз, анан ушул жалпы топтун мүчөлөрү ар дайым ушундай ырларын окуп, биздин буга чейин келген конокторубуз дагы Барчынбек Бугбаев жөнүндө жакшы сөздөрүн айтты. Анан анын атын өчүрбөш үчүн мынакей артында сиз, жубайы катары өзүңүздүн мыкты эмгегиңизди жазып келатасыз. Ийгилик каалайлы, бир кол чабып кол келиңиздер. Андан кийинки сөздү эми биздин таланттуу апабыз Зинаида Сенова апабыз отурат бул жерде. Зинаидажы, майрамды бүгүн таң эрте кандай баштадыңыз? Таң эрте туруп акын катары бир эки ырсап менен бирөөнү куттуктадыңызбы? Албетте бүгүн майрам күн болуп аткандан кийин куттуктайбыз да. Куттуктоолорду эртең таң эртең менен куттуктоолорду жазабыз, кутман таңдарды жазабыз дегендей жазабыз. Баягыл небере, балдар, жакын бир туугандарды, жалпы эле эр азаматтарды таң эрте кандай ырсап менен куттуктадыңыз? Акындап турганда эле эртең майрам, мен эртең баламды куттукташым керек деп бир ырлар ойго келип кетеби негизи? Келип кетет, ооба. Жакшы. Баягыл сиздердин бүгүнкү ар бир окуп аткан ырларыңыз бүгүнкү биздин жоокерлердин, бүгүнкү биздин мекен коргоочулардын, бүгүнкү биздин эр азаматтардын жүрөгүн жылытып жаткан чагы. Ошондуктан келиңиз эми өзүңүздүн калемиңизге таандык бир жакшы чыгарманы окуп бериңиз. Өзүмдүн калемиме таандык ушу жоокерлердин майрамына куттуктоо деген ырымды окуп коеюн. Жоокерлер канатындай алгыр куштун, эр манастай чебинде бекем күчсүң, кандай гана күндөрдө болбогула, аткарууга даяр бол эл үмүтүн. Кут болсун ушул майрам жоокерлердин, Чолпонбайдай элине кызмат кылган, кайраты тоодой бекем кылычы курч, душманга даяр турат сууруп кындан. Силер барда өмүр тынчта көңүл куунак, бейкуттук өкүм сүрөп жыргап куунап, Кудайым колдосо экен жоокерлерди элимдин керегине жарап турган. Кудайым колдосо экен жоокерлерди элимдин керегине жарап турган. Калчабала. Негизи жоокерлер деп калбадыкпы? Анан баягыл үйдө балдарды жоокерге жөнөткөнсүзбү же? Альтернатив деген азыр бир нерсе чыкпады. Бар үйдө же? Жок, жоокерлер эки уул бар. Ооба, эки уул, 3 кыз. Ошо жоокерлер. Сиз дагы ушул топтун мүчөсү катары өзүңүздүн ырларыңызды жаратып келеткенсиз. Калемиңиз курчу берсин. Ар дайым ушундай китептерди чыгарып, жанагы кымбат эже айтпадыбы? Мен бул топко 1-класстын баласымын. 1-класстын баласын да кабыл алышкан депчи. Бул жерде 10-класста да келип турум. 7-класс, 7-класс. Деп дегенде жаш бирикме экен. Калемиңиздер курчу берсин дейли. Рахмат айтканыңыз. Андан кийинки биздин урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде биздин таланттуу агабыз отурат. Майрам эжекебиз абдан сонун кылып агабыз жөнүндө кененирээк маалымат берди. Келиңиз, байке. Өзүңүзгө сөз берелик. Сабырбек, байке, каякта алгач иштеп баштадыңыз? Жана Майрам эжем айтпады, Фейсбукта аябай жакшы отурат деп. Ошол жака ырларыңызды чыгарасызбы? Негизи эле ошол канча китептин автору катары кандай чыгармаларды чыгарып атасыз? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана жалпы 7 каналдын жамааты. Эң биринчи бүгүн ыйык күн болуп аткандан кийин мекенди коргоо күнү биздин эр жигит азаматтарды, аталарыбызды, жезделерибизди, ошонун ичинде мекенди коргоого ачкан айымдар да бар. Апаларыбыз, эжелерибизди да чын жүрөктөн кирип келген майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эми сурап калганда чыгармачылыкка мен 1996-жылдан бери аралашып келатам. Адегенде эле ушу топ жамаат 2019-жылдан бери мен кошулгандан бери Ыргербен Райкүл Мамырова эжени жакшы таанысыздар. Ошол эже аркылуу ушул чыгармачылыкка кошулганмын. Андан Дүйнө таланттарынын одагынын мүчөсү болуп жүрөм. Ушу топ жылдыздын да активный мүчөсүмүн. 53төн ачык чыгарган обонум бар акындардын ырларына. Өзүмдүн бир 450дей ырым турат Фейсбукта.
Ошо өзүмдүн бир жеке автордук китебимди чыгарайын деп мына Майрам жана жакшы айтып өттү. Азыр ушу күндө даярданып, даярдыкта стартта турат мына чыгарганга. Эмне дейм, эми мен азыр ушу мекенди коргоочуларды куттуктап, бир ырымды анан мекен жөнүндө да бир окуп берейин. Уруксат болсо. Баягыл сизди да майрамыңыз менен куттуктайлы. Себеп дегенде бүгүн майрам, анан майрамда ушундай биздин таланттуу агаларыбыз келип, ыр окуп атканы бул абдан бизди сүйүндүрөт. Рахмат. Кайдыл чыгарманы окуп бересиз? Мен азыр Түбөлүк даңк Баатыр биздин аталарга деген анан жана мекен жөнүндө бир окуп берейин деп турам. Түбөлүк даңк Баатыр биздин аталарга 1941-1945 жыл. Кандуу жылды баяндаган кара тамга адамзаттын жүрөгүндө калды жара. Энелердин көздөн агып муңдуу жашы, кара кагаз кийгизди го далай кара. Тынч жатканда бейкут менин элиме, суук колун салып душман жериме. Мекен үчүн жоок аттанып аталар, баатырларча курман болду бөтөн жерде. Элестетем аталардын танк алдында калганын, жерин коргоп далайлары окку учканын. Силер үчүн түбөлүк от жагылып, таазим кылып сыймыктанам аталарым. Ынтымагы күчтүү болуп бомбадан, жеңиш күнүн тартып алдык душмандан. Куттуу болсун жеңиш күнү элиме, болбос экен мындай согуш кайрадан. Кыргыз жерим, жаным сага садака деген да бир окуп берейин. Көк тиреген ак мөңгүлү тоолорум, көздү уялткан сулуу кыздай көлдөрүм. Жашыл шибер токойлору керилген, сенде өткөн бейиш менин өмүрүм. Жараткандан мурас болгон элиме, көз тийбесин бейиш болгон жериме. Көзүбүздүн карегиндей ардактап, урпактарга калтыралы келгиле. Жаратылыш сулуу көрчү таза абасы, тоо таштарын баары кендер карачы. Токоюнда түркүн куштар сайраган, керемет бир бейиш эле каласы. Биз бактылуу сенин гана койнуңда, урпак үчүн аманатсың моюнда. Түбөлүктүр кайгырбастан мекеним, сүйүм сага, ырым сага, жаным сага садака. Ай бали. Анаке карачы. Бул ошол ырды деле бир эмоция менен окуганда деле бир өзүнчө чеберчилик болсо керек, а? Же ой келди окуп берсе болобу? Жок, ыр жан дүйнөдөн чыгыш керек. Бул эне баланы кандай жаратса, өзүңдүн жүрөк таза болбосо, жакшы деле чыкпайт. Ошол ырды эми жаралгандайын, ошону дагы экеселеп жеткизиш керек дейт. Жүрөктөн чыкады, жүрөккө жеткирүү бул өтө чоң. Туура. Сабырбек байке, жалпы акындардын арасында отурасыз, айымдардын арасында отурасыз. Таң эрте кандай кылып куттуктады? Майрамың менен деле же СМС жазып койду. Мен таң эрте менен Facebookка чыгып, кыргыз элин жана WhatsApp менен бардык группадагы, жамааттагы коллегаларымды айымдарды кошо кошуп, себеби жеке эле азаматтар эмес, тылда ошо санитардык иштерди жүргүзгөн биздин айымдар да кызмат кылган кошо жигиттердей. Баарын куттуктап, ошол Рыспай Абдыкадыровдун Түгөйүм деген ырын арноо катары баарын бүт куттуктап арнап жибердим WhatsApp. Кош бериңиз. Саат 7-де ушуну куттуктадым. Жакшы, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Facebook деп калдык. Азыр интернет желеси ушундай баягы дамып жаткан чагы, ошондуктан Сабырбек Усупбеков деп Facebook баракчасына кирсеңиздер, бүгүн сиздерди таң эрте куттуктаган эфир турат. Жакшынакай ырсаптар тур, ошол жактан Сабырбек байкенин каалаган ырын окуп өзүңүздөр билсеңиздер болот. Анан кийинки сөздү мынакей биздин таланттуу апабыз отурат. Негедир формаларың мага абдан жакты да. Формаларың абдан жакты. Бул жерде мынакей биздин таланттуу апабыз Бурула жекебиз отурат. Бурула, мана кандай? Абдан жакшы. Жакшы. Мына ушул топко 1 жыл болуптур. Негизи эле канча жылдан бери ошо ыр жазып, ырчылыкка, акынчылыкка кызыгып жүрөсүз? Ыр жазып, акындыкка кызыгып жүргөнүм ушу былтыртан бери. Ошо жакшы ойлор келгенде, ошо кээде ушу өзүмөн өзү келгенде жаза коем. Көбүнчө ушул апалар баягы балдарын жакшы көргөндө, неберелерин жакшы көргөндө бир өзүнүн сүйүүсүн арнай коет. Сизде ошондой касиеттер барбы? Албетте болот. Неберелер жөнүндө жаза коюп. Болот. Ошон үчүн чыгып атат ырлар. Жүрөктөн чыгып атат да.
Анан Майрам эжеге жолугуп калдыңыз. Майрам эже мына ушул топко мүчө кылып кошту. Бул убакка чейин мына Майрам эже айтып калбады. Биздин эфирге келип, өзүнүн жакшы ырларын окуп берип келет да. Анан сиздер жөнүндө айтчу эмес экен. Бүгүн сиздердин баарыңыздарды эситип келип, бүгүн бир жакшы маанай тартылып отурат да. Формаңыздар андан сонун мага ушул эң жаккан эле бүгүнкү силердин аябай бир баягы эмне деп коет, эмгегиңиздер жагып атат да. Атайын бүгүн жигиттерди куттуктайлы деп келипбиз. Анан жигиттерди куттуктайлы дегенден кийин бир жигиттер жөнүндө бир ырап келген болушуңуз керек. Кайдыл чарман окуп бересиз. Барчынбек Бугубаевдин ошо мен топко жаңы кошулуп аткандан бери ошо мен Барчынбек Бугубаевдин эле эненин ою тууралуу ошо ырын эле окуп берейин дедим да. Айбалы келиңиз. О пенделер, о адамдар, сурарым, коргойлучу абийирдин чырагын, эстейличи жеңилдерди көргөндө энелердин жүрөгү ыйлап турарын. Жеңилбептир, эч жеңбептир күн деле, жерди көрктөп берип турган түр деле. Жеңилген да, жеңгендер да сыздар, жеңиш да жок, жеңилүү жок дүйнөдө. Акыйкатты адамды да түшүнүп, жөн шеригин салган болбос түрмөгө. Айбали, кол чабуулар болсун мынакей. Биздин көрүүчүлөр дагы бүгүн сиздерге ыраазы болуп отурат. Себеп дегенде буга чейин биздин эфирге мына ушундай жазма акындар келип, биздин жигиттерди куттуктайлы эле. Бүгүн сиздер куттуктап атасыздар. Анан азыркы сөздү Элиза Райымовкова эжекебизге берген турам. Элиза эже, мен сыртта сүйлөшүп калганда айтты, ушул форманы бүгүн Элиза эже өзү тикти, бул аябай уус чебер деп. Кандай сыбалайыңыз, жакшыбы? Рахмат, жакшы. Негизи эле ырдан башка да ушундай өнөрлөр көп окшойт. Баягы жигитке 70 өнөр астык кылабыз дейт. Кызга деле андан көп өнөр. Ошондой деп койсо да болот. Негизи мен бул ушу топ жылдастарда жүргөнүмө бир тойло болуп калды. Негизи баягы официальный топтолгонубузга 1 жыл болду. Так мурдатан эле байланыштабыз да. Анан баягы чыгармачылык жолдо келе жатам. Мен деле баягы бу деле бекеринен келбесе керек. Өзүмдө ата тегимде кичине чымындар бар деп баягы кыргызча айтып коет эмеспи. Ошо талант биздин ата энемдерден, аталарым жакта бар да. Талант кайсы жакта көрөк? Тикмечиликтеби же акындык жактабы? Менде бардык жакта. Көп да. Ашпозчулук жакта, үй жакта. Негизи мен ырда жазам, кара сөз да жазам, котормочулук да кылам, кыргыз, казак, каракалпак ырларын котором, анан орусча да чакан аңгемелерди которуп жүрөм азыр. Ушу котормочулук жагында да бар. Өзүм кара сөз жазам, ыр жазам. Жакшы, анда жазып келген ырыңыздан окуп бериңиз эми келиңиз. Мейли бүгүн Батымир айтылып жатпайбы? Бүгүнкү майрамда бу жигиттерди майрам кандай куттуктоолор болуп атат, кандай ыраазы болуп атасыздарбы деп Сабырбеке деп суроо узатып атасыңар. Биз Кыргызстанда жигиттерди өзгөчө ата бабабыздан бери бизде эр адамдарды ушунчалык баалайт Кыргыздын эли. Анан кантип куттуктабай коет элек? Булар биздин чеп, биздин аркага жөлөнгөн дуал, ушундай. Анан бул адамдарга биз дайыма таазим кылабыз. Элиза, мен сөзүңүзгө орток жооп түшүп кетейин. Себеп дегенде бизге мурункудагы келген коноктор ушундай бир жакшы форманан Сабырбек байке эмне формасы жок келди бүгүн? Сен материал жетпей калды деп. Мен ошого жооп берип коеюнбу? Мен кечээ күнү ушу жакшы репетиция болуп, боорум чоң болуп келе албай калгам. Ачык айтайын. Бүгүн да келе албашчы деп болчумун. Ушу группамды поддержка жасайын деп болбосо менин формамда тигилип даяр турат. Ошо ичин албай келгенсиз. Болсо да акырын басып келдим мен. Ушу жамаатымды колдоо. Эң башкысы бар форма. Болду анда. Майрамыңыз менен куттуктайлы. Ошо майрамда сизге бербеген форманы мен билем. Элиза эже тикпей деле кот. Жок, мындай болуп калды да. Элиза эже агай бир аз кичине ден соолугуна байланыштуу эме болуп жатат. Анан бүгүн больницага барам деген үчүн Элиза эже өтө чебер, уус чебер эже. Ушу абдан рахмат Элиза эжеге. Ушу бир жума 10 күндөй болду. Ушул ар бирин сантиметрлеп, миллиметрлеп өлчөп, ар биринин формасын келтирип тигип берди. Анан ага айтканда тиккенбиз, агай менен кечээ байланышсак, мен байланышсам мен эртең больницага барам, бара албайм деди да. Анан бүгүн буйруза бар. Бар. Бизде агайга ден соолук каалайлык. Ден соолугуңуз болсо андай форманы Элиза эже турган жерде далайын тигип берет. Келиңиз. Формасын таптайыр. Болду. Кудай буйрса. Мен жөнү сурап койдум. Кудай буйрса, мен ойлойм, ушу мына биздин эр азаматтарды куттуктаганыбыздын дагы бул бир баш ийген таасирибиз. Көрүүчүлөр айтып аткандыр, алып барчу балага деле бир форма тигип койсо жашта калды. Тамаша бар. Келиңиз, бир окуп бериңиз. Мейли ошо эр азаматтарыбыз жөнүндө кантип жакшы ыр жазганга болбосун, жазган ырым бар, окуп берейин.
Агылып азаматтар батыш жакка, аргасыз эне калган жолду карап, ордуна энесинин 3 бурчтук кат канчене кармабады жүрөк канап. Келиндер кирпигинен жаш имерип, жаздыгын сүйгөнүнүн бош кучактап, жамынып сагыныштын жамынчысын, балдарда өпкө каккан көзүн жаштап. Қан күйгөн карды согуш салып изди, кар жалткан канчалаган салып жүктү, кармашык ак эмгегин курал кылып, тылда да эл азапка чыдап түттү. Арт жакта Москва деп жан аябай, бир кадам артка жылбай белин бууган, буу түшүп чыгса да жоокер саны, ордуна ошол замат өсүп турган. Қан чеңгел, душман жолун баатыр элим, ушундай эрдик менен бекем бууган, түйүлгөн муштум болуп бир колдогу төбөсүн кандап туруп артка кууган. А бирок кандуу жылдар унутулбай, уш азыр өчпөгөн от жалын бурап, жарасы айыкса да тырык кетпей, бетинде карт тарыхтын изи турат. Мынакей кандай сонун чыгарма. Өзүнүн эле мазмунун угуп, мындай тыңшап отурсаң, көп баягы ой, иштеги айткан нерсе кагаз бетине чыгып калат турбайбы? Дагы бир чыгармасы барбы же уш менен? Ушуну менен эле бүтүп коеюнчу. Ушуну менен бүтүп коюңуз. Анда эмесе кийинки сөздү мына ушул биздин таланттуу эжекебиз, жазма акын Роза эжекебизге бергим келип турат. Роза эже, кандайсыз? Маанай кандай? Китебиңизди кармап келип отурасыз. Канча жыл болду негизи ыр жазып жүргөнүзгө? Жок, мен көп жылдан бери эле жаза койчумун, бирок ушу көп маани бербей жүргөн экенмин да. Ушу былтыртан бери ушу топко неметкенден бери ушу неметип калдым да, топчулук тобуна. Блогга чейин баягы жаза коюп, таштап коюп, жоголуп, ушундай болду. Дептерге жаза коюп, бирөөгө жазып берип коюп, бир жерден окуп берип коюп, ушинтип эле жүрчүмүн да, бирок мындай ачыкка чыгып ушу ыр жасат экенмин деп өзүм баалап аптырмын да. Анан кийин анан ушу акындардын арасына келгенден кийин, анан менде деле ушундай талант бар эмеспи деп анан кийин ошо кичине ыр жазып жүрөм. Баягы чымын деп коет го. Адамда чымын болуш керек. Чымын болгондон кийин барыбыр чыгат экен да бир. Анан сиздики чымын болуп эми кичине өзү көгөн айланып баратат. Көгөн болуп, анан көбүнчө баягы акындар мекенге, баягы эл жерге, балдарга, кыздарга керек болсо кудагыйга да. Сиз кайсыны көрөсүз? Мен ушу көп эле жерден айтып жүрөм, ушу боуларды аябай көп неме кылып батып араң жаздым да, мен көпчүлүк ушу сүйүү жөнүндө жазат экенмин да. Анасы сага. Сүйүү жөнүндө бак бериңиз. Жок, сүйүү жөнүндө барын алып келген жокмун. Негизи отурганда эле бир ыр жасайын десем эле ушу только сүйүү жөнүндө жазат экенмин да. Негизи ушу сүйүү жакка көп басымдуулук кылат экенмин да. Сүйүүңдү сүртүп кеттим жүрөгүмө деп. Бирок сүйүү болгондо эле жакшы да. Сүйүүсү бар адам карбайт экен да. Сүйүүнүн көп баягы эмелери бар да. Түрлөрү бар да. Ата мекен болгон сүйүү, бала болгон сүйүү болбой атпайбы? Мен ушул жакын адамдарга болгон сүйүү. Анда бир чыгарма окуп бериңиз келиңиз. Анан кийин ушу ушурекини эметип атып, ойлонуп атып, ушу өзүмдүн ырымды окуйунчу деп ушу ырды жазып келдим. Анан окуй берейинби? Окуп бериңиз келиңиз. Каардуу согуш алды өзүнүн өзөгүн, канчалаган өмүр кетти кыйылып. Каргашалуу согуш деген атыңды уккум келбейт, көргүм келбейт кайталап. Канчалаган адам кетти мерт болуп, канча адам күлгө айланды от болуп, балдар калды аталардан айрылып, канча аял жесир калды жамынып. Аябастан ок атылды асмандан, окко ушту жасыксыз бир адамдар, желегибиз көтөрүлүп желбиреп, жеңиш келди көптөн күткөн жаз сымал. Агаларым, аталарым жеңген күн келе жатат көптөн бери майрамдап, тынчтык орноп жерибизде түбөлүк, кут болсунчу жеңиш күнү арубак. Тынчтык орноп жерибизге түбөлүк, кут болсунчу
жеңиш күнү ар убак. Айбалы. Бүгүн жеңиш күнү жөнүндө, биздин батырлар жөнүндө, биздин мекенчилер жөнүндө, мекенди коргогон эр азаматтар жөнүндө ырларды алып келсеңиз, кийинкиде сүйүү жөнүндө сөз алып келиңиз. Кудай буйрса, чакырсаңыз алып келе берем. Ушудеки немеден пайдаланып, ушу сиздердин жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Анан ушу жалпы жайык ушу Кыргызстандын жигиттерине, аталарыбызга, агаларыбызга, инилерибизге ушу майрам менен терең куттуктап кетейин. Рахмат. Биздин дагы көрүүчүлөр бүгүн сиздерди көрүп жүрөгү жылып турган чагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол Барчынбек Бугубаев атындагы адабий бирикменин жетекчиси Барчынбек Байкенин өмүрлүк жары, мына атын өчүрбөй 1 жыл болсо, буйруза өмүр узун болсун, Майрам эже. Анан эми сизге бир ыр окуп туруп эфирибизди жыйынтыктайлы, келиңиз. Ушу сиздердин 7 каналга чоң рахмат, чыгармачылыгыбызды колдоп келесиздер. Анан мен эми өзүм деле ыр жазам, билесиздер. Ата мекен жөнүндө, ата журт жөнүндө, тынчтык жөнүндө, сүйүү жөнүндө ар түрдүү темада ыр жазам. Бирок ушу жолдошум Барчынбек Бугубаев кыргыз эли бардыгы эле билет. Ырларынын 90% жалаң ата мекенге арналган, эне тилибизге арналган. Ушу эне тилибизди сактап калыш үчүн, эл жерибизди сактап калыш үчүн аябагандай чакырык, атуулдук ырларды ушундай жан дили менен жазып элет. Анан эми өзүнүн көзү жок болсо дагы руху, духу ыраазы болсун деп мен өзүмдүн ырларымды алып чыккан жокмун атайын. Анан да бир ушу сиздер менен, теле көрүүчүлөр менен эфирибизди аяктаар алдында биз эми кыргыз элди манассыз кыргыз элибизди элестетишке мүмкүн эмес. Анан ошо жигиттерибизге, аталарыбызга, агаларыбызга, инилерибизге, балдарыбызга ушу манастын духун каалап, ушу жолдошумдун о биз деген урпактары манастын деген чакыртуу ырын окуп берип коеюн. Жо жакадан бөр этектен асылып, турбас үчүн кезде эл санаасын сапырып, ак мөңгүлүү Алатоонун элдерин мен чыгамын биримдикке чакырып, зор кайратты сакташ керек экенин, зоодой бийик баатырдыктын бекемин, ар намысты көк жалдыкты ойготуп, ар бир адам коргоп чыгат мекенин. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кайда калбайт сүйгөн жардын көз жашы. Эгер кел деп ата мекен чакырса, аман быдан кош деп айткан сөз жакшы, деп алыкул жазган экен кезинде. Кийин болгон ар бир жоокер эсинде. Айкөл Манас урпактары бүгүн да элин коргойт ата мекен четинде. Элди коргоп, элге бейпил таң атсын, жоокер аты ар бир жашка жарашсын. Эл душманын көөдөн кирип тосушкан, улуу баатыр урпактары Манастын. Кыргызстан аттуу ыйык кемебиз, келечекке бейпил сүзүп барасың. О биз деген ук кыргызым, биз урпакпыз Манастын. Айбалы. Ошо Манас атабыздын руху духу колдоп, кыргызыбыздын жигиттерин, келечектеги муундарыбызды, балдарыбызды ушул ырлары менен тарбиялап жүрө берсин. Акындарыбыз ушундай ырларды жаза беришсин. Себеби качан акындар ыр жазып чакырык таштаганда элдин руху ойгонот, мекенди, элибизди, мамлекеттүүлүгүбүздү сакташ үчүн баары бир айланып эле ушул чыгармачылыкка келип такалабыз. Бул бардык нерсени музыка менен ыр сактап калса керек. Рахмат, Майрам эже. Баягы айтып коет го, ааламдай сөздү алмадай башына отурган деп мына Барчынбек Бугубаев атабыз десек болот. Көз өзүп кетсе да ошонун артында мынакей ырларын окуп, бүгүн биздин студияга келип, жалпы биздин жигиттерди, жалпы биздин аталарды, эр азаматтарды куттуктап жатасыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө бир формаңыздар абдан жакты. Мынакей элизежеге ыраазычылык билдиребиз. Буйруза ар дайым биздин эфирибиз, биздин экраныбыз, биздин эшигибиз, биздин студиябыз сиздер үчүн ачык.
ар убакта келип өзүңүздөрдүн бир жандуу жагымдуу чыгармаларыңызды окуп берип, жалпы биздин көрүүчүлөрдү кубантып, сүйүнтүп жүрөңүздөр. Мен ойлойм, бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр да бүгүн сиздерге анын ичинде өзгөчө бир жигиттер ыраазы болуп жаткан болуш керек. Ушундай акындар келип бүгүн жалпы жигиттерди куттуктап атат деп бул майрамдык чыгарылышка келип, атайын алтындай убактыңыздарды бөлүп берген барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин жигиттерге, аталарыбызга майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мына ошол Барчынбек Бугубаев атындагы адабий бирикменин жалпы акындары, жазма акындары бүгүн келип, өз өнөрлөрүн тартуулап, барыңыздарды майрамдык чыгарылышта куттуктады. Чындыгында акындык өнөр, мына ошо ыр жазуу, калеми курч болуу, бул баардык адамдын колунан келе бербейт. Мына ошолордун арасында биздин аталарыбыз, апаларыбыз, андан кийинки жаш муундар өсүп келе жатат. Ар дайым калеми курчуй берсин дейли. Ал эми мына ошол биздин жалпы жигиттерди майрам менен куттуктайбыз. Майрамыңыздар кут болсун. Майрамдык чыгарылыш ушунун соңуна чыкты. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкүнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.